Assalamu alaikum жылқы сүйүүчүлөр, саяпкерлер, чабандастар, Ош Кабар каналынын жамааты. Биз Баткен жергесиндебиз. Баткенден өзүңүздөр экраныңыздарда көрүп турган чек жеген өспүрүмдөр чыкты. Тандап ала бересиздер туугандар. Биз менен бирге болуңуздар. Баткендин кайсы жеринен көрүп жатасыздар? Комментарий жазып коюңуздар. Биз тактап айтканда касиеттүү Кадамжай районунда турабыз. Кайсы жерден сиздер көрүп жатасыздар? Комментарий жазыңыздар. Баткендиктер колду бийик көтөрүп лайктан басып коюңуздар туугандар. Мына тектүү, жакшы, күчтүү тайлар чыкты. Биз менен бирге болуңуздар. Эми ээси маалыматты берсе, Залкар ага, ассаламу алейкум. Ден соолугуңуз жакшыбы? Өспүрүмдөрдү сатууга койдуңуз буюрса? Сатууга 3 баш чыгат экен, чек жеген өспүрүмдөр. Эми мына чекедегиден биринчи номер ушудан баштай берсек, үзүк кашка. Үзүк кашка 2 жаш болду кунан. Тишин бузду. Тишин бузду. Тишин бузду. Породасы энеси данчак, катасын толук билбейм. Энеси таза данчак. Энеси таза данчак, көргөн сүрөттөрүмчү. Өзү скоростной жакшы кунан. Кунан. Азабы ошондо? Минги кылып койгонбуз, бирок үйрөтүп тармак алыш керек. Така кагыл элек, Така кагыл элек. Азыр мында көрсөтөбүз. Алдar алдынан артынан көрүңүздөр, мына байкаңыздар. Жакканды тандап ала бересиздер. Буларды да кеңирээк кичине кой берип көрсөтөбүз, Колягачы кой беребиз. Колага чыгып кой берип көрсөтөбүз. Бул кара кашка кандай болду? Кара кашка жанындагы. Тоже кунан. Бул да кунан. Элек. Дагы бир жакшы аттын балдарды алганбыз, Россиядан, Абакандан келген. Абаканданбы? Мына данчакчы. Данчак да Россиядан келген. Россиядан келген. Эми демек ошончо километр жол, ошончо жерден келип тандалып келгендер. Тайлар үчүн тандап алып. Мындан да бастырчы, мындагы эме кылып алып туранан кенен мындай маалымат берели. Бул 3-чү номердеги жерде кандай болду эми бул? 3-чү бул кыргыз ат. Кыргыз. Кыргыз жылкы. 3 жаш бышты болду. Бул 3 бышты. Ошондо бул бирөө жалгыз бышты, бул экөө кунан экен да? Бул местныйбы? Бул местный. Бирок тектүү жакшы жылкын болду. Тектүү, линиялуу. Туяктары таза, Туяк таза, такалатып койдук, минги кылып койдук. Күздөн баштап уже мени тарбия кылып улактарга алып барса боло берет. Алып барса боло берет. Мени улактарга аралатып койгонбуз. Кошумча тарбия керек эми. Кошумча өзү алган адам өзү каалагандай тарбия кылат. Өтө жүрөктүү жакшы мал. Мына азыр эми Колядан сиздерге кенен көрсөтүп берели мындай. Адыл бастырчы мындай кеңирээк көрсөтүп алайлычы. Көрүүчүлөр. Мынакей, биз менен бирге болуңуздар, алыстабаңыздар туугандар. Мындай бош дагы жакшы тартып көрсөтөлү. Мына тайларды тандап ала бересиздер буюрса. Мынакей, көрүп турасыздар өзүңүздөр, тандап ала бересиздер. Булар кородо эле турат экен да жаныбарлар, Булар деникте эле. Бул демек кыргыз жылкы өзүбүздүн породага кызыккандарга экен бул, Бул өтө зардалуу жакшы. Ана курч жылкы экен жана. Узак жолго арубасы өзүбүздүн кыргыз жылкы. Мынакей комментарий жазыңыздар туугандар. Кличкасы кандай болду эми бул кыргыз жылкынын, быштынын? Быштыныкі гром деп чоңойтулган. Гром. Эбе бааларын секейин айта берели, мына тандап ала бересиздер туугандар. Мына кыргыз жылкыга громго 165 деп коеласыз. 165 000 сом. Бул таза айныган эмес, башкасы жок. Алат, күзгө өзү даярдап ала берет. Улактарга барат, кирет топко. Эзилген эмес, үйрөтүп эле койгонбуз просто. Алар менен келип көрө берет, келип көрүп ала берет. Бул кара кашканын кличкасы кандай болду ошондо? Кара кашканыкы абсент деп койгонбуз. Абсент. Берки дон. Данчак. Бул туруп калып ойногулат. Эми булардын бааларын кандай коебуз? Кара кашкага 350 сурайлы. 350 кара кашканын баасы. 450 сурайлы. Алар менен 450 000 сом. Донго. Кемитип беребиз дагы. Сурай берет. Малдар жакшы мал. Коркпой келип, адреске келип алып туруп, көрөрү, тандап ала берүү. Тандап ала берет жаккан.
тени башына бардыгына жооп бересиз, мынакей. Жооп. Тарбиясын өздөрү жасайт. Бир сыйра минги кылып койгонбуз, эзилип минген эмес. Бир эле баягы үстүнө чыккан, Эгер коюп миндирип койгонбуз. Мынакей туугандар, короодон тартып койдук эми. Номерлер канча менен? 220. Плюс 996 220 менен 84 88 16. 84 88 16 номер менен байланышасыздар. Анан доставкалар болот коңшу мамлекеттерге, коркпой коңшу мамлекеттерден да сурашып берет. Насип болуп соода касал жагына жардам беребиз. Доставка боюнча жардамдар болот. Мынакей туугандар, бизден алыстабаңыздар. Лайк басууну унутпаңыздар туугандар. Саламатта калыңыздар.